Саламатсыздарбы? Азыркы заманбап аял заты ар бир күнүн макияждан баштап калды. Бүгүн сиздерге профессионалдуу үй шартында жасалчу макияждын сырлары менен бөлүшөбүз. Бир эле корректор менен кашындагы, көзүндагы, анан бетин ичкертебиз. Негизи каштын астына сөзсүз түрдө корректор керек болот. Эгерде сизде корректор жок болсо, анда өзүңүз эле колдонгон тоналка менен каштын астын түз кылып чийип койсоңуз болот. Биз жана кашын боёгон корректордун эле башкачараак түсү менен көзүн боятабыз. Эгерде кирпиктериңиз узун болуп көтөрүлүп турсун десеңиз, анда боеп жатканда тушту бир аз өйдө көтөрүп кармап турабыз. Азыр биз көзүн, кашын боеп алдык. Ошол эле корректор менен биз азыр бетин ичкертебиз. Азыр биз помаданын ордуна кадимки эле контур чыгарган карандаш менен боеп коебуз. Өзүңүздөр көргөндөй эле профессионалдуу макияж жасаш үчүн көп каражат сарпталбайт, болгону аларды туура колдонууну билишиңиздер керек. Менин кеңешим сиздерге пайдалуу болду деп эсептейм. Саламатта калыңыздар.